Калың элгер Ширшовдун схемалары деген коррупциялык ыкмасы менен таанылып, убагында энергетика тармагындагы бир топ майлуу сүттүү кызматтардан тарта Дастан заводуна чейин башкарган Алексей Ширшов кармалганы бүгүн расмий кабарланды. Ал 12 жылдан бери мамлекеттер аралык издөөдө болуп, Интерполдун да тизмесинде турган. УКМК Ширшов кайдан жана кандай жагдайда кармалганын ачыктаган жок. Мурдагы чиновник Аврора Плюс эс алуу борборунун аймагындагы кымбат баалуу кыймылсыз мүлктү мамлекеттик менчиктен мыйзамсыз жол менен чыгарган деп шектелүүдө. Бул коррупциялык ишке катышкандардын тизмеси бир топ узун болчудай. Анда Ысык көл райондук жана областтык, Бишкектин жана Чүй Ысык көл областарынын район аралык, жогорку соттордун жана президенттин иш башкармалыгынын, мамлекеттик мүлк фондунун, мамлекеттик каттоо кызматынын кызмат адамдары жана бизнесмендер катышкан коррупциялык схема түзүлгөн. Анын алкагында кымбат баалуу 56 батир жана 27 коттедж жеке колдорго өтүп кеткен. Алексей Ширшов башында турган коррупциялык топ мамлекеттик аткаминерлерди жана сотторду сатып алып, алардын калкалоосуна, колдоосуна ээ болуу үчүн акча жана кыймылсыз мүлк, анын ичинде Аврора Плюстун мүлкүнөн бергендери тууралуу далилдер аныкталган. 2010-жылкы улутташтыруудан кийин пансионаттын бир катар мүлкү мамлекеттин эсебине өткөрүлгөн эмес. Национализация ошол мамлекеттин карамагына өткөн. Ал жерде 13 квартира өткөн, андан тышкары столовый, анан земельный участогу менен 7,5 гектарга жакын жер участогу менен кошо. Бүгүнкү күндө ал толук кандуу Аврора мамлекеттик ишканасы менен иштетилип атат. Өз эрежеси менен өзүнүн баягы жол жобосу менен ишке кирип, бүгүнкү күндө иш жүрүп атат. Аларда айрым маалымат сайттары өздүк булактарына таянып, Алексей Ширшов бир нече айдан бери Бишкекте жүргөнүн жазып чыгышты. Анда мурдагы аткаминерде чет элдик жарандын паспорту болуп, андагы маалыматтар өзгөртүлгөн. Ал документ менен Ширшов мамлекеттик чек араны бир нече жолу кесип өтүптүр. Ананда ал Кыргызстанга жеке учак менен келип кетип турганы да белгиленген. Атүгүл өздүк булактар мурдагы чиновник Бишкекте Toyota Land Cruiser үлгүсүндөгү унаа менен жүргөнүн да айтышкан. Убагында Максим Бакиевдин көмүскө кардиналы аттыккан Ширшов миллиондогон акчаларды сол чөнтөктөргө сологон, коррупциялык схемаларды түзө алганы менен айырмаланып, ошол убактагы бийликке майдай жагып турган. Мага көлдүк депутатка катары, вице-спикер катары, мага комсомол элинин бир топ кайрылуусу болгон. Бизди көлгө киргизбей коюп атат. Бул жерге өзүнчө мамлекеттикин бөлүп алып туруп имараттар салынып атат. Ким болду экен депчи. Бул Ширшовдор ошол жерде Аврора Плюс дегенди алып, коттедждерди куруп, анан тосуп салып атат да. Анан мен муну сессиядан көтөргөм. Контролдук функциямды колдонуп туруп, биз контролго алганбыз. Ошол маалда Авроранын директору Замир деген жигит болчу. Ширшов кирип чыгайын деп атат. Кабыл алып койбойсузбу дейт. Андан мурун бир-эки жолу жазылганда мен кабыл албай койгом. Ширшовдун ким экенин мен билгем жакшычы, мындай заводчу жагынанчы. Анан мен ал Замирди кошуп тилдеп туруп кубалап салдым. Мен бул киши менен жолукпайм эч качан депчи. Мне противно бул киши менен. Даже за километр не сяду дедим да, орусчачы. Анан айтат, бир коттедж берели деп атат. Аз болобу тигүү депчи. Силер башка жерге барып айткыла дедим. Мен ошиблись адрес менен депчи. Камакка түшөсүң иним депчи. Алексей Ширшов элдин эсинде өзгөчө энергетика тармагындагы ири коррупциялык схемалары менен белгилүү. Ал электр станциялары жана түндүк электр ишканаларынын финансылык директору болуп иштеп, анда айланган миллиондогон каражаттарды өзү билгендей калчап турган деп айтылып жүрөт. Өзгөчө 2006-2007 жылдары тармактагы жемкорлуктун кесепетинен энергетикадагы жоготуулар 40-45%га чейин жеткен. Энергетикалык жоготуу деген шылтоо менен коррупциялык топтун мүчөлөрү миллиондогон каражаттарды чөнтөктөрүнө салып турушкан. Ошол убактагы бийлик кырдаалдан чыгуунун айла амалын кылып, байма-бай өчүрүүлөргө барышканы, тарифти кымбаттатканы айтылып келет. Эси алтын боюнча Бирштейн деген бир жигит келип алып туруп, кумторду эсине келтирсе, энергия секторунда Ширшов келтирген. Убагында Айдар Акаевдин убагында баласы менен Айдар менен ушу схемаларды ошолор баштап, анан ушунча жакшы ишти, жакшы жыйынтык берип, ушу коррупцияга жакшы акча чыгарып аткандан жаккан экен. Кийин Максим Бакиев сразу ошону энчи катары алып, ошону иштетишкен. Айтып кетейин, что убагында бул схема боюнча электроэнергияны жок үйдөргө, жок абоненттерге, крупный абоненттерге списывать этип эле, ошолор крупный абонентти өздөрүнө алып туруп эле, жогулган, урдап алган электроэнергияны чачып ийишип, анан акча жасап жүрүшкөн да.
Алексей Ширшовдун Дастан заводундагы кылмыштуу аракеттери боюнча да ачылган иштери бар экени белгилүү. Аны УКМК иликтеп жатканы гана айтылганы болбосо, азырынча эч нерсе ачыктала элек. Деги эле 2010 жылдан кийин кызматтык жана экономикалык 40ка жакын иш ачылып, анын бир тобунда Алексей Ширшов айыпталуучу катары өткөнү белгилүү. Мурдагы атка минер УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Атайын кызмат расмий маалыматта келтирилген зыяндын ордун толтуруу боюнча комплекстүү чаралар көрүлөрүн кошумчалаган. Ширшов чоң кызматта турганда дагы коомчулукка чыкпай жабык болгон. Интернетте бирин экин гана сүрөтү бар. Акмарал Сабатар, Жанарбек Догдурбек уулу, НТС.